kede болуп кетүү коркусу, экинчиси элемне дейт, үчүнчүсү ийгиликсиз коркусу, төртүнчүсү мамиле коркусу, бешинчиси оору, алтынчысы өлүм коркусу. Кедей болуп кетүү корку, биринчи корку аябай күчтүү. Эртең акчам жок болбосун деп бүт нерсе кылабыз, туурабы? Бирок эртең өлүп калбайын деп эчтеке кылбайбыз да, туурабы? Ал бирок слабый өлүм коркусу. Эң күчтүүсү эмне экен? Акча жок. Экинчиси эмне дедик? Элемне дейт. Эл укса эмне болот? Эл иши жок сиз менен. Сиз Россиянын кайрында жашап атасыз, уже канча жыл мурда кеткен сиз менен баягы үйүңүз, баягы ситуацияңыз эч ким иши жок. Сиз уже дүйнө чыгып кеттиңиз. Ошого эл эчтеке дебейт. Бул да жөнү башыбыздагы нерсе. Анан ийгиликсиз деген нерсе жок. Сиз бир нерсени кылсаңыз, Кудай сөзү менен айтат, мен пендем каалаган бердим. Значит, сиз каалаганды билсеңиз, Кудайдан канчалык көп нерсени каалаган үйрөнүп алсаңыз, ошончо ийгиликтүү болосуз. Мамиле коркусу сиз ойлогондой нерсе эмес. Мындай кылсам мындай болуп калат, ал мынтип ойлоп калат, болбойт. Барып ошону айтыңыз. Мындай кылсам мынтип ойлоп каласың деп сураңыз. Эч качан жок, андай болду, точно ушундай кылам болбойт экен. Сиздин корккончалык эчтеке болот. Бешинчиси оору коркусу. Оорубатам деп ойлонсоңуз көбүрөөк ооруйсуз, ойлонбосоңуз азыраак ооруйсуз.